Ошондуктан кандайдыр бир маселелерде бири-бирибизге биз көз карандыбыз. Аламедин районунун Васильевка айылында жайыт жерлерге курулган турак жайларды алуу бул мыйзам талап кылган иш-аракет экендигин адистер билдиришүүдө. Айтымдарында жайыт мыйзамда турак жай салууга эмес, айыл чарба багыты үчүн иштелүүсү керек эле. Бир нече жолу келгем. Кандай? Туугандар, мен дагы бир жолу Андыктан уруксат берилбеген жерлерге турак жай салып алгандардын маселеси да жөнгө салынат дешет жергиликтүү бийлик. Элге дагы биз толук маалыматты жеткирип бердик. Айттык кандай азыркы учурда кайсы жерде кандай мыйзамсыз курулуштар бар. Эл менен биргеликте, мен айтып атпаймынбы, биргеликте иш алып барып атабыз. Мен элге дагы айттым. Биздин күнүмдүк турмуш тиричилигибиз тыгыз чырмалышкан. Ошондуктан кандайдыр бир маселелерде бири-бирибизге биз көз карандыбыз. Эл буну туура кабыл алды. Бул жерде жалаң карапайым элдер мына бүт бар мынаке. Мен дагы бул жерден жер алайын деп келгенде башында 2014-жылы мояк жерлер бөлүнүп атат. Буюрса документтер жасалат. Документтердин бүт кызыл китептерин колуна беребиз деп туруп мага эметкенде мен ошол жерден жер алган эмесмин. Чындыгында коркком. Документи жок жерди албайын деп анан документи менен жер алып официально ошо бөлүнгөн кызыл китеп менен документ алганмын. Чындыгында ошол жерди бөлгөндөр мисалы ошол жайыт жер боло турган болсо эмнеге бөлүшөт анан элге, эмнеге элге берет ошол жерди? Эл ушу айыл өкмөттөн жайытка жана 8 сотуктан мал салды жашыландырууга берген башында. Ошондо бергенде кээ бирөөсү үй салган, кээ бирөөсү сарай салган, кээ бирөөсү эчтеке салган эмес. Анан үй салып андан кийин бара-бара үй салынып баштады. Ошол жайыт билетин алган элдер ошо жерге үй салып баштады. Жалпысынан 300дөн ашык турак жай мыйзамсыз деп катталган учурда комиссиянын чечими менен аталган курулуштарды демонтаждоо иштери башталды. Айыл өкмөттөн амнистияга могул картаны жасап бергиле деп кайрылышкан. Амнистияны через администрация аркылуу администрациядан бизге кат түшкөн, ошонун негизинде биз жасап бергенбиз. Бүт эле жайыт анан салынып калгандарга эле амнистия болгон, фундаменти бар, үй барларга амнистия болгон да. А жоктору ошол бойдон калган. 21-жылдан кийинкилери курганды уже ал мыйзамсыз болуп калган. Бул үйлөрдүн көбү 2021-жылдан кийин курулган. Ал эми жарандардын колунда болгону жашыл билет деп аталган документ. Бул документ мал жайуу үчүн жайыт жерлерди убактылуу пайдаланууга уруксат берет. Бирок анда капиталдык курулуш жүргүзүүгө тыюу салынганы ачык көрсөтүлгөн. Азыркы убакта жайыт жеринде 141 үй салыныптыр. Ошондой эле 101 фундамент салынып калыптыр да. Көпчүлүктөр ошо жайыт билетинин негизинде амнистияга болуп кызыл китеп алып коюптур. А бүгүнкү күнү биздин АЖОбуздун президенттин 109 постановлениясы менен указ президенттин эмесинин негизинде биз комиссия болуп келгенбиз да. Ошол договорун карасак, азыр деген договор мыйзамдуу эмес деп мен табам. Эми ошондо мен 4 жыл иштегем жайыт комитетте. Жайыт закону боюнча 1 жылга берилет, 3 жылга берилет, же 5 жылга берилет через госрегистр. Каттоо мамлекетинде да берилет. А бул жерде 25 жылга берип коюп, закондо мындай жок, вообще жок да. Белгилей кетсек, жашыл билетке кошулган келишимге ылайык бул жерлерде болгону жеңил типтеги курулуштар. Алсак, боз үй, сарай, убактылуу жай гана курулушу мүмкүн. Үй салууга уруксат жок. Туура жайыт мурунку жылдары жайыт болчу. Чөп чыкпай калган, таштап жер болгон. Анан баякы келген этникалык кыргыздар биз барыбыз ошол келиндин эшигин жыртып атып, бу жерге мал жайылган менен чөп болбосо, таштак жер болсо айланып кетейин. Биз ушундай мусафир болуп калдык. Жер бөлүштүрүп бер дегенде, ошол жерден 8 сотуктан жашылдандырууга берген. Үй салганга берген эмес, жашылдандырууга берген. Анан баякы үй жок, эки жактан келген мусафирлар эмне кылабыз? Кичине шалаш кылабыз, кичине туалет курабыз. Мен жашылдандыргандан кийин
бир жашашыбыз керек да. Жергиликтүү тургундар алгач убагында юридикалык маселелерди чечип албагандарына кейишүүдө. Деген менен курулуштарынан ажырабоо үчүн да тоскоолдук көрсөтүшүүдө. Нааразычылык күчөп жаткандыгына байланыштуу айылга Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынын атайын кызматкерлери, мам архитектуранын, агрардык сектордун жана райондук бийликтердин өкүлдөрү иш чарага бирге тартылган. Мыйзам баарынан бийик. Мындан улам демонтаж иштери уланат. Укук коргоо органдары жана бийлик өкүлдөрү кырдаалды көзөмөлдөп, коопсуздукту камсыздашууда. Жанар Эсенова, Чыңгыз Садыков, УТРК Чүй.